ешкімге мұқтаж емес. Аллаху самад, бардық аға мұқтаж. Алла біреусіне да мұқтаж емес. Ағайын мұсылман бір туғанда жашоо бізді алдап қояды. Құран бізді алдабайды. Дүние бізді ұмыттырып қояды. Құран бізді естетіп тұрады. Сіздің денсаулығыңыз сізді алдап қоюшы мүмкін. Ақшаңыз алдап қояды. Мансабыңыз алдап қояды. Өміріңіз алдап қояды. Шырайыңыз алдап қояды. Алданып қалбайлы. Көптере жашабайбыз. Бұл дүниеде адам көптере тұрбайды. Қабырда көбірек тұрабыз. Мақшарда андан көбірек. Ал енді бейіш пен дозақта түгелікті. Алданып қалбайлы. Дүние Алла Субханала Тағала айтқан дүниестерді алдап қояды. Ошон үчүн алданбаш үчүн Куранга кайрылгыла, Куран окугула, Курандан насаат алгыла. Куран эмне дейт? Вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин. Иннама ятазаккар инсан ма саа. Кылган амалдарыңыздын бардыгы жазылып атат. Кылган амалдарыңыздын кандай окуйлу? Жумага келгенде окуйлу 5 убак намазды. Жумадагы мусафирга фарыз болбой калат. Бирок пешин, зохор ал фарыз да элеш. 5 убак намаздын бул өкүмү пешимдики андай кем эмес жумадан. Ошон үчүн иншалла алхамдулилlah мынакей чоң бир айылдын бардыгы келип отурат. Жакшы угуп, иншалла биз укканыбызга амал кылганга аракет кылайлы. Ар бирибиз өзүбүздүн периштелерибизге жакшы амалдарды, жакшы сөздөрдү жаздырайлы. Бирөөнүн айыбын көргөндөн мурда өзүбүздүн айыбыбызды көрөйлү. Бирөөнү сындагандан мурда өзүмдү сындайын. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Тааля бизге атайы периштелерди берди. Периштелерге иман келтиребиз. Бул периштелерге кантип иман келтиребиз? Жаралганга периште келет, ошого иман келтирип коелу. Кабырга баргандан кийин периштелер сурайт, иман келтириңиз. Биздин амалдарыбызды жазып аткан эчтекени калтырбайт. Калтырса кыянат болот. Калтырбайт эч нерсе. Бардыгын жазат. Ар бир сөздү, ар бир көздү, ар бир кадамды, ар бир күмөндү жазат беришти. Ошон үчүн келиңиздер, оңолуу жолу Курандын жолу. Тазалануу жолу Курандын жолу. Бактылыктын жолу Курандын жолу. Аз жашасак да алхамдулилlah түбөлүктүү Алла Таала ахиретибизди оңдосун. Пайгамбарыбыз саллаллаху үммөттүн ишенимин оңдоду, ибадатын оңдоду, амалын оңдоду, кулк мүнөзүн оңдоду. Жашоосак зынадан да катуу күнөөс. Зынанын күнөөсү кандай? Иман ажырап калат. Тукум куруйт, кан төгүлөт. Арам нерсе, исрапкерчиликти токтотойлу. Алла Таала тыйган. Мени жегиле, ичкиле. Алланын не үчүн кыямат күнү Алла Таала сурайт, каяка саптадың дейт. Каяка саптадың дейт. Бул суроо бар. Ошон үчүн иншалла ар бир соңдо биз турганда Алланын өкүмү кандай, пайгамбардын сүннөтү кандай, ошого саптайлы. Пайдалуу саптайлы. Аркабыздан сооп жетип тура турганга саптайлы. Алла разы боло турган амалга саптайлы. Алланын динине, Алланын махлуктарына саптайлы. Саптаганда да алхамдулилlah, өзүнүн жолу менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бунун бардыгын жанды кайда иштетиш керек, малды кайда иштетиш керек, бардыгын жолун айтып койду. Бейиштин бардыгын бейишке жакындата турган, дозоктон узак кылган алейхиссаламдын үммөтү элек. Биз өзүбүз дагы ибадат кылып, элдин бардыгын ибадатка жыга турган, ибадатка алып келе турган үммөт элек. Тилекке каршы я Алла, биз өзүбүздүн ибадатыбызды орундата албай калдык. Башкалардын ибадаты тиякта турсун. Мен өзүмдүн намазымды өзүм тургуза албай калдым. Үй бүлөмдүн намазы, айылымдагы адамдардын намазы, мамлекетиндеги үммөттүн намазы, бүткүл ааламдагы адамдардын намазы. Я Алла, кыямат күнү биринчи намаздан эсеп алат келсин. Ким ал ким болбосун? Рызкын Алла Таала берет. Мени сиздики эмес, курт кумурсканын рызкысы Алла Таала жоопкерчилигин алган. Рызкына андай да кыжалат боло бермеңиз. Эмнени жейм, кандай жейм, жей албай каламын, өлүп каламын жак. Сиздин рызкыңызды аягы
дагы жей албайт, энеңиз дагы